Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Кыргызстандын мурдагы коргоо министри, Коопсуздук кеңешинин катчысы Исмаил Исаков менен маектешебиз. Саламатсызбы, Исмаил Исакович? Саламатчылык. Мына сиз чегара боюнча, айрыкча ушул Тажикстан менен чегара боюнча көптөгөн документтерди алып чыгып, аны жарыялап, ошол чечүүдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары сакталсын деп чегара ошол тактоодо биздин кайсы бир бөлүгүбүз анклавга айланып калбасын деген аракетте көптөгөн ушул документтерди чыгарып жатасыз. Мына ошо акыркы чыгарган документтерде ошо 39-чу протоколго байланыштуу сиздин түшүндүрмөлөрүңүзгө Коопсуздук кеңештин улуттук коопсуздук УКМКнын башчысы жооп бериптир. Бир топ мындай ызалангандай дагы бир маанайлары байкалат. Сиз ошону кандай кабыл алдыңыз? Айданбек, чындыгында бир жагынан мен мындай кубануу менен кабыл алдым. Себеп дегенде, мынабы ушулардын жана иштеп турган учурунан тартып, биринчи жолу расмий түрдө башка пикирге өзүнүн жообун берди. Бул эмнени билдирет? Бул деген элге эки пикирди кимин тандаганга деп мүмкүнчүлүк берди. Мына менин жазгандарымдын эң чоң ийгилиги жетишкендиги, мен өзүм ошого кубанганым ошону айтып атам да. Мына аягында дагы жана кылычын көтөрүп, балтасын көтөрүп чабам дебей, расмий берди. Эми ал башка сөз кантип жазгандыгы, но берди. Эми эл ошону карап туруп, алды тандаш керек да. Жана базарга, магазинге барып тандагандай, киминдики туура, кимдики туура эмес деп. Мына ушул жагынан мындай мен туура көрдүм да. Экинчи жагынан албетте жанакы айткан сөздөрү боюнча туура эмес болгондорунан кичине уят болуп калбайлык деп да ойлоп деп гана ичимен кейип койдум да. Бирок кабыл алганым жакшыраак кабыл алдым, жакшы болуп деди. Эми ал жерде сизди ушул тетири барата, тетири дегендей бир өзүнүн оюн айтыптыр да. Буга кандай жооп бересиз? Туура тетири оюна жазды да. Тетири пикирине деп. Тетири пикирине деп. Тетири багытта баратат дегенди айтып атат. Эми мен эмнени айтат элем? Туура жазыптыр бир жагынан. Себеп дегенде бүгүн заман тетири заман. Адилеттүүлүктүн ордуна адилетсиздик өкүм сүргөн тетири заман. Мыйзамдуулуктун ордуна мыйзамсыздык зөөкүлүк өкүм сүрүп тетири болгон заман. Ыймандуулуктун ордуна ыймансыздык өкүм сүргөн тетири заман. Чындыктын ордуна жалган келген тетири заман. Элди бириктиргендин ордуна кайтып бүт мындай чачкан тетири заман болгондо анан пикир кантип тетири болбой калат. Ошон үчүн бул мындай жазганы туура эле да. Андан башка сөз айта албайсың да. Ага териккенде болбойт да. Тетири заманда тетири эмес пикир болбойт. Ошон үчүн мен муну ошондой деп кабыл алдым. Анда ошол сиз айтып жаткан документтер ошол маселелерди жергиликтүү эл дагы козгоп атпайбы? Алар да тетири болуп калабы? Кандай бул жак? Албетте. Мына мен айткан сөздөрдө менен мурунураак эми публичный айтып жүргөндөр мен кийин гана чыкпадым, баарын карап турганда. Айбалаев аксакал айтып чыкты, мына жол берген туура эмес деп. Анан кийин жанакы Айжигитов инибиз айтып чыкты, депутат азыркы. Ошо жергиликтүү элдер айтып чыкты. Аялдар жанакы Идрис Исаков деген барып тарткан экен. Ошол жерде мен бир нерсе белгилеп кетейин да, көптөр маани бербей жүрөт. Ошол жерде кетме менен жанакы таягы менен балтасы менен коргогон чегараны эркек жигиттер айтып жүрдү. Ошол жерде кашыгы чөмүчү менен коргогон аялдар айтып атат. Ошол айтып атпайбы? Тетири заманда ошо баарыбыз бир тетири болуп, алардыкы тетири болуп атат да. Бир жагы эле оң болуп калабы анда. Эми мындай да, ошол айткандардыкы гана оң, калгандардыкы бүт бардыгы бүгүнкү тетири заманда эмне кылыш керек? Тетири заманда тетири эмес пикир мүмкүн эмес болгонго. Ошон үчүн алардыкы да тетири болуп калып атат. То есть баардыгыбыздыкы тетири да, анан ошого териккен болобу. Атам көрүп эле калдык.
Байзақыш, бұл жерде дағы бір орчун маселе, ушул ОКМКнын башчысынын жообунда, ошо сизге берген жообунда Исфара, Чарку, Аксай, Варух жолунун статусуна сиз ушундай бересиз, ушундай бир эл аралык статус деп атасызбы, ал чыккынчылык дегендей бир сөз айтылыптыр да. Негизи Исфараны ары коюп эле биз Варух менен Кожалоонун ортосундагы Кыргызстандын суверенитетинде турган жерди коргоп алуу негизги болуп атабы, кандай деп ойлойсуз? Өзү ошондой болуш керек эле да. Ошол участокты мындай жанакы 28 панфиловцылар Москванын алдында Дубасекте коргогондой, биз дагы эми автомат менен эмес, далилдер менен, документтер менен, фактылар менен коргошубуз керек болчу да. Барыбыз бийлиги дагы, эл дагы, акимибиз, губернатор бардыгы тилекке каршы жанакыдай деп айтканда мен эмнени ойлодум, Айданбек? Эки нерсе ойго түштү. Биринчи, чыккынчылык деген сөзүнө. Эми мынандай да, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин оозунан ошондой пенсионерге чыккан сөзү, бул анын өзүнүн деңгээли. Анан дагы эмне? Чыккынчылык деген атайын статья бар. Кылмыш жаза кодексинин 323 беренесин мен ошого айтат элем, окуп кой ошону. Чыккынчылык эмне деген, эмнеге чыккынчылык деп айтылат? Мен аны кайталап айдабайм. Ошол жанакыда беренеги сөз ага кирбейт. Мына деңгээл. Эгер ошондой жетекчи ушундай адамдарга айтып отса, карапайымга жанакы каалагандай жазып тыгып койгону, значит, далил болуп атпайбы? Бул ошол статьяны билбегенин көрсөтүп атат. Экинчи, жол боюнча танакы эл аралык статус дегенди дагы айткан турбайбы? Эл аралык дегенде мына дагы мыйзамды билбегендиги. Өзүнүн кабинетинин ошол мына өкмөттүн үйүнүн ичинде мыйзам бар. Автомобилдик жолдор жөнүндө деген мыйзам. Мен ошону да сунуш кылып атам, окуп койсун. Анын негизинде 2017 жылы март 18 мартта 500 канчачы номер менен өкмөт токтоо менен кабыл алынган эреже бар. Жолдорду классификациялоо жана номерлошуу деген. Ошолдо Кыргызстандын жолдорунун бардыгына уже классификация менен айтып койгон кандай жолдор деп. Мен ошону түшүнбөсө, ошону окубаса, ошону көрбөсө, ошону барып окуп койгону сунуш кылат элем да. Ал жерде жазылган. Жолдор, Кыргызстандын жолу 3кө бөлүнөт. Эл аралык маанидеги жол, мамлекеттик маанидеги жол жана жергиликтүү маанидеги жолдор. Аны 3кө бөлүнөт. Үчөө эмне менен айырмаланат? Үчөө биринчиден анын сапаты менен айырмаланат. Жанакы кеңейдиги менен айырмаланат, тейлөө иш аракеттери менен айырмаланат да. Анан аларды ким карап турат? Мына ошо менен айырмаланат. Эл аралык жолдорго, мисалы Кыргызстандыкын айтсак, Бишкек, Ош, Баткен, анан Ош, Сарыташ, нары Карамык, буягы Иркаштан кирип кетет. Бул жагынан Бишкек, Балыкчы, Нарын, Торгат, эми переченде көп жазылган. Мен эң негизги. Дагы негизгиси мына Бишкек аэропорттагы эл аралык маанидеги жол деп ошондой эмеге переченге кирип калган. Мына ошо перечендеги сөздү айтып атса чыккынчы деген, демек ошо документтерди жок дегенде бир жанакы жазган эме жазган эмес. Дагы бирөө жазып, баягы сабасыз бирөө жазып келсе, шашып-пушуп колду коюшкан да, тура. Ошону карабай, токтоп, мындай деген барбы? Мен ошого айтып атам, ошол жолго, ал жол мен билишимче так айта албайт экем, переченде жок ал. Демек ал жергиликтүү жолго кирет. Ал жергиликтүү жолду ошо жергиликтүү адамдар мындай тейлеш керек да, ошо эми адамдар дейм бийликтери. Анын техникалары башкача, анын мүмкүнчүлүгү башкача, анын каражаты башкача. Мен ошону жанагы эл аралык деңгээлге чыгып, жолду жакшынакай салып, тияктан да өтөт элдери. Ошолор өткөндө Кыргызстандын жолу ушундай, эл аралык жолдор аябай сапаттуу экен, полосалар турат экен, жана лампочкалар күйөт экен деп мындай сыймыктансын бизге деген ой менен ошондой бериш керек дагы. Анын эрежелери, өтчү эрежелери да жазылган да. Ошонун негизинде ошону берсин десе, ошону айтканы эми бул бирок негизи Исмаил Сарбаевич ошол 39-протоколдо ошол жолду биргелешип курулат.
анан тажик тарап карайт, жолду деген бир ээлик кылат дегенде бир кыйыр түрдөгү маани ошол жерге кирип калган да. Анан ал жолдун статусу кандай болуш керек деп ойлойт? Биринчиден кыйыр эмес эле түз эле кирген. Экөө салат. Анан содержит. Мен ээлик кылуу жагын айтам. Ээлик кылуу аларга кыйыр түрдө ошо өтүп калгандай болуп атат дейт. Жок, алар карайт деп атпайбы, содержит деп туруп, алар карайт. Алар карагандан кийин мындай да, эгерде мен үйүмдө өзүмдүн бир короомду караса менин кожоюмбу? А эгерде бирөө караса мен кожоюм эмес, ал айтат, карабы, мен менин кожоюммун го деп. Демек бул келечекте баягы айткан сөздө, келечекте ошентип карайт деген сөз, келечекте жанакы бүгүн эмес, эртең эмес, бүрсүгүн эмес, 10 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 20 жылдан кийин ал толугу менен өтөт. Эмне үчүн өтөт? Мен айтып берейин. Мына азыр булар интернеттерде уже менин статьяларым чыккандан кийин аябай ызаланышып, атайын карталарды сызышып, уже көрсөтүп атышат. Мына көрсөтүп коеюн. Мына интернеттен тартып алдым, көргөндөр болсо керек. Мына жерде көрсөтүп коеюн. Мына Варух, мына Варух. Анклав эмес бул жерде. Тажик тараптын карталарында. Да, алар ошол картаны элдерине сиңдирип атат. Анклав эмес. Мына ушу биздики ушундай деп. Эми ушундай дегенден кийин булар ошого кетип атат да. Ушул нерсеге биз өзүбүз тагын жанагы протоколго Баткен районунун фактыкана жүзүндөгү жери деп булардын чырагына май тамызып жатабыз өзүбүз. Не только май эмес, биз мыйзам чегинде далилдеп берип атабыз. Эмне үчүн? Себеп дегенде протоколго жана билдирүүгө жазылып атат да. Ушул маселелер 1924-1927 жылдардагы карталардын улуттардын аймагын бөлүштүрүү комиссиясынын материалдарынын негизинде деп 89 паритеттик комиссия. Ал документтерде алар айтып атат, ушул документтердин негизинде Ворух анклав эмес деп. Демек, мен аны жазып таштым. Демек, биз өзүбүз ой силердики мынау туура дегенде айтып атпайдыкпы? Бирок алардын айткандары туура эмес. Мыналардын кол койгону туура эмес, Ташиевдин кол койгондору. Бул келечекте чоң азапка кыргыз элин алып келет. Аны айттым, кайталабай коеюн. Мен картаны депутат болуп жүргөндө, министр болуп жүргөндө, секрет жана военный мына генеральный штабтын Советтер Союзунун картасынан атайын үстүнө кабына кагазды коюп, мынтип тартып алдым эле да. Бул бир 100 миңдик карта. Өзү 83 жылга. Мына жерде булардыкы Ворух. Сен тартып көрсөтсөң, будан ошто мына. Мына Ворух. Мына Ворух. Мына Ворух. А булар территориясы. Мынын аралыгы 6 километр. 6. Аксай айылы. Жок, общий ортосунда мына жерде Аксай турат, анын ичинде Аксай түшөт да мына. 6 километр. Азыркы тартып алдыңбы? Азыркы картаны, азыркы современный картаны менде үйдө бар да. Мына 2000 жылы чыккан картаны картографтан алдым эле да. Анда эсептеп көрсөңөр 2000 жылғы карта. Мынанын аралыгы кыскарган, 6-дан кыскарган. Демек, биз ушуларды алып туруп, мына именно ушуну булар кабыл алышкан 90-жылдары. 91-жылда, жана 90-жылда. Мына ушу бул 83 жылга 7 жыл өттү, андай өзгөргөн эмес Советтер Союзунан кийин. Мына ушуларды булар кабыл алышкан. Азыр биз керек болсо ушул мынау менен мынау аралыгын ченеп туруп, эй сен 1 километр кирипсиң, чык деп кайтып чыгарышыбыз керек да. Талап кылышыбыз керек да. Мына ушунун ордуна жанакы мыйзамдар менен, документтер менен кайтып сен айтып атпайсыңбы? Булар кайтып бекитип берген да. Колубузду биз бекитип бердик да, туура сиздики туура дегендей. Ошон үчүн биз айтып атабыз, жок, бул документтерди окшо алгылагын. Бул туура эмес, булар мыйзам менен бекитилген эмес. Андай комиссияны мен канча жыл канча өткөнүн түшүндүрүп бергем. Мурунку билдирүүлөрдө башка журналисттерге дагы кайталабай эле коеюн дагы. Ошонун негизинде буларды алып туруп, бул карта кандай? Бул карта тажиктин өзлөрүндө бар. Бул кыргыздарда бар, казактарда бар, Азербайжан, армяндарда бар, единый советский. Кыргыздарда жок болсо, казак туугандардан сурасак болот, ошол картаңарды, армейский картаңарды бергилечи. Болбосо орустардан сурасак болот, болсо Азербайжан туугандардан сурасак болот. Ушул карталар калса бир архивден таап бергилечи, биз архивде бар да булар. Анан эле чыгып калат да мына.
Эми Исмаил Сакович, эгерде тажик тарап ошончолук эле 20-жылдардагы документтерге басым жасаса, анда биз ошол протоколдо 39-да коюп жатканда жок дегенде Мургап маселеси, Жергатал маселеси ошол кезде Кыргызстандын аймагына бөлүнүп жер чыгарылып берилгенин да эске салышыбыз керекпи? Ну а как же? Эгерде булар азыркы протоколго 24-25 дегенде алар Орукты айтып атпайбы, Орукты. Мургап деп бир-эки сөздү кошуп койгондо, анда кабыл алсаң болот. Себеп дегенде алар дагы признавать этип бизге бергенге айласыз болушат. Себеп дегенде эми мына жердикин тарыхын айттым, кайталап койгон, ал жердикин дагы кайталап койгон, ал жерде айтып атат да Кара Кыргыз автономдук областын эсебинен деп кетип атат да. Сөздөрү протоколдо бар. Бүгүн ала келип кабышын окута берет элем, баягы унутуп калган экенмин да. Өздөрү мына ушу сөздүн эсебинен эле мына биздин эсептен алгансыңар. Анын алдына жерге таап. Ошон үчүн мына ушул 24-27ге төп келип атат. 25-жылкы бизге толук өткөрүп бересиңер. Болду, маселе чечилет деп койсо, аларга барбайт да. Алардын баарын жаап таштап атат. Алар эмне үчүн жаап атат? Биз дейт аяктын бардыгын эчегени чечип койгонбуз, макул болуп мына голду коюп койгонсуңар деген саясат кетип атат да. Булар биздин мурунку комиссияларда ушинтип алдап коюшкан да. Алар түшүнбөй ошого ой тоодон чатак жокко дегенде голду кой дегенде коюп коюшкан. Бирок эми ал бекитилген эмес мыйзам чегинде. Бирок азыр булар көтөргөндө биз дагы көтөрсөк болот. Эми мунун бардыгы туура эмес жол. Туура жол азыр эки тарапка тең ыңгайлуу баш тартыш керек дагы. Жанакыдан 39-ду жокко чыгарып, жаңыдан келишим түзүп, ошо келишимде ушу биз иштейбиз, 90-жылдан тартып деп кетсек анан биз аны эки колдоп берсек болот. Бирок тагдырдын тамашасы ушул Мургап, Жергатал райондору дагы ошол Тажикстанга берилип аткан учурда 39 номер протокол болгон экен. Азыр ушул эл чочуп жаткан ушул Варукту анклавдыктан чыгарып, тескерисинче биздин Баткендин жарымын, Сүлүктү, Лейлекти анклавга айлантып коет деп эл жалпы коомчулук чочулуп жаткан протоколдун дагы номери 39 болуп калыптыр да. Бул жөнөкөй эле дал келүүчүлүкпү же башка себеп барбы? Мына картадан көрсөттүм, алардын картасын. Аларда борук уже анклав эмес. Азыр көрдүңөр. Булар азыр өздөрүнүн элдерин ушул сиңдирет. Мына биздин жерибизде. Туурабы? Туура. Эми бул бүгүнкү жаратылыш окшо дүйнөдө себепсиз эч нерсе болбойт. Анан айтып атпайбы, сиз жанагы документтардын катталышын билбейт экенсиз, сабатыңыз жок экен деген. Айнан менин сабатым ага караганда мүмкүн 100 эсе артыктыр. Мен аны айтпай эле коеюн. Биз ал окшогондо документтер менен иштеп ушул жашка чейин келдик. Биз ар бир ийне жибине чейин билебиз. Мен айттым, ушул атайын коюлган деп. Себеп дегенде бул каяктан билет? 5 жыл мурун ушуну пландаштырып, ушу алып келгенин. Тажик тарап. Билбейт да мен. Мына бирле мисал, кол алдындагы азыркы кылмыш жаза кодексте чыккынчылык статья эмне деп, вообще эмне деген окубаса, кол алдындагы жанагы автомобилдик жол жөнүндө мыйзамды окубаса, кол алдындагы жанагы ошол эрежени окуп туруп, жолдо кандай категория бөлүнөт дегенди окубай, ушул сөз айтып атса, алардыкын каяктан билет? Ой максатын жашыруу. Албетте. Билбейт да. Да, булар мүмкүн андай ойлогон эместир. Бирок тияк тарап бардыгы ошого секин тактап келди. Мына көрдүңөрбү? Биз 25 менен именно ушу менен тиякты алдык элек, эми биякты кошобуз деп. Билбейт да. Анын ошондагы ушу сиз атайын, да мен атайын айттым. Мен билем, аталар атайлап койду, дагы кайталап коеюн. Булар билбейт аларды. Анан билбей азыркыда кайтып тияк тарапты колдогондой болуп атпайбы? Азыр кыргыз тарапты колдош керек да. Азыр баарыбыз бир муштай болуп биригишибиз керек да. Биз токто мына карта негизинде бул орук анкылап болгон, кабыл алгансыңар деген идеяны бүт президенттен тартып барып жүргүзүшүбүз керек да. Мына ошондо гана ынтымак болот. Ошондо гана биз ийгиле жетебиз. Ошондо гана булар да айтат, ай, азыр булар ошогон биригишти. Мына көрдүңөрбү? Интернеттен чыгарып уже элдин башына айлантып атат. Мына биздики анкылап эмес эле деп. А биздики карталарды көрсөтүп, мына секретный карта, да жылын айтып атам. Ай, мына 1983 состояние тартылган карта менен. Ушулардан алган, мына Корго министрде азыр болсо алып чыкса болот да, караса болот. 100 миңдик карта менен. Кыргызстан менен.
Эми ушул маселе келип дагы 4 көчө боюнча дагы сиз тарапка бир айып коюлгандай болуптур. Ошол жерди сиз да берип жибересизби дегендей. А негизи ошол 2009-жылкы протоколдо деле 4 көчө жөнүндө бир сөз болгону дагы жок да. Кандай деп ойлойсуз бул? Эмнеден чыгып атат? Эми күлөсүң да. Бир жагынан ушундай сөздү мындай акыл эстүү адам айтпайт. Эмне үчүн? Ошо катардагы Бишкекте турган пенсионер кантип Баткендеги бир көчөнү бирөөгө берип койсун. Бул мына логика менен келейлик. Бул түшүнгөн киши айтпайт да муну, туурабы? Мен же сен кантип Баткендеги көчөнү бирөөнү башкалыкка берип коесуң? Кандай укук бар? Кимсиң сен? Сенин положенияң ким? Бул ошо жердеги жанагы биздин баатыр ошо жерде жашаган элибизде жарандарыбызга жанагы мен айтпай аттымбы, чөмүчү менен аялдар, кашыгы менен, казаны менен чек араны коргоп, эркектери болсо жана кетмени менен, таягы менен коргоп жүргөндөрдү сен ушул берип коесуң деп айткан сөз бул ушундай деңгээлдеги адамга бул мындай топ келбейт да. Эми экинчи 4 көчөнү эмнегедир булар жанагы оюн бар го эмеде Түштүк Америкадагы өлкөлөрдөчү жанагы букаларды менен аренага келип отуруп Испаниядагы, то есть Испаниядагы, Кореядагы жана кызыл тряпканы мынтип ойношот го. Булар 4 көчөнү кызыл тряпка кылып алышты. 4 көчөнү адаканга жабышып атышат. Эми жөнөкөй пенсионерге сиз берип коесузбу деп. Берсе өзү берип атпайбы? Өзү берет, өзүнүн укугу бар. Мыйзамдуу же укугу бар да. Муну ошону тряпка кылып көрүнгөнгө этип башты айлантырып сөз таппай калганын айтып атышат да. Мен дагы айтылып коеюн, Испаниядагыдай кызыл тряпка кылып коюшту букаларга жүрткөнгө. Эми бул болбойт да. 4 көчө бир дагы келишимде жок. Бир дагы соглашениеде жок. Бир дагы документти ал жөнүндө сөз жок. Аны өздөрү каяктан алып чыкты, мен өзүм түшүнбөйм. Мен азыр чын айтканда 15-жылдага чейин ошо иштеп алек болгон, анан кийин биз билбейм деле. Бирок кийинки бере турган алардын документи, мен бир күнү Адахандыкында интервью берип атканда айтпадымбы? Проходящий через населенный пункт Чорку деп жазылган. Проходящий через, ал не деген сөз кыргызчага турганда айтчы? Чорку аркылуу өтө турган жол. Ал жерде эгерде түндүгүнөн өссө проходящий северный сторона дейтиле. Айда түштүгүнөн өссө южный сторона деп айтат эле. Же окраина Чорку деп айтат эле. Ал жерде через дегенден кийин ошол гана жазылган. Ал 4 көчөнү булар каяктан чыкты? Мен өзүм түшүнбөйм да. Эмне калып чыгып атат? Ошону көрсөтүп алып, бирөөнү мына Адаханды канчалык жамандашты, канчалык ага асылышты, дагы мындай урматталган аксакалдуу кишилер дагы ошолорду айтып атпайбы берип кой. Эми түшүнбөйсүң да. Жок дегенде жанагы колдо койгон документтерди бир карап окуп койбой. Ар нерсенин өзүнүн эрежеси бар да. Документке таяныш керек, фактыга таяныш керек, далилге таяныш керек. Анан кийин жанакыдай айтканы бул мындай эң мен бир сөздү мен айта албайм. Өтө уятты да. Майсакович, сиздин ушул берген маалыматтарыңызды окушуптур жогорку деңгээлде. Ошого жооп дагы беришти. Анан ошол жооптун ичинде сизге сунуш дагы берилип жатат. Ошол чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын курамына кирип иштеп бериңиз дегендей. Сиз муну кандай кабыл алып жатасыз? Эми бул элге мындай пиар да. Мына көрдүңөрбү, биз сунуш кылып атабыз деген. Элге анан барганда айтат, мына биз сунуш кылдык эле, кирбе, кыйкырып эле жүрө берет деп. Бирок артындагылардын ойлору башка да. Анан мен ошо комиссияга кантип кирем? Эгер алар ошо 39-номер протокол менен 24-27-ни жазып атса, мен кантип кирем? Жанагы пикирлердин баары тетири пикир болуп атса, алардыкы оң пикир, биздики бүт ошол туура эмес жол салган болбойт. Келечекте анклав кылайнат дегенди бар тетири болса, тетири менен оң экөө мындай бир отура аларбы? Отура албайт да. Качан отурса болот? Качан баарыбыз жапа турмак, азыркы мен айткан документтерге таянып, баарыбыз
бүт азыркы мына мамлекеттик телеканалдардагы эмнегедир ошол жака кичине ойноп атышат да. Бул мамлекеттин кызыкчылыгын коргош керек да. Элдин эсеби, мамлекеттин эсеби, жерибиз биздин эсеби, биздин жерди коргош керек да. Ошо баарыбыз биригип туруп, бир муштунда болуп, бир команда болуп, ушунда гана кылабыз дегенде, анда кантип кирбейсиң? Кирмек турсун барып, биз азыр кирбесек деле келип сурашса маалымат берем, акылды айтам, агачы, кстати, өзүнө акылды айткам, жанакыда кылгыла дегем, макул болгон бир жолу. Анан кийин бул пиар кылып мына биз чакырып атабыз деген болбойт да. Эгерде алар ошодон баш тартса, расмий түрдө колдоруна алып, мына протокол жокко чыкты, биз буга экинчи кайрылбайбыз. Биз бул маселени эметип мына сиздин картаңыздарды алып чыгып, Россиядан тияктан алып келип, да ушундай экен, биз ушунун негизинде иштейбиз десе, анда бул биздин кызыкчылык да, биздин кызыкчылык эмес, биздин өзүбүздүн исконный нерселерибизди сактап гана калыш. Биз бирөөнүкүн 1 сантиметр алайлык деген ой жок. 1 сантиметр bir тартып алып алдап алайлык деген ой жок. Же болбосо мынтык менен келип алайлык деген жок. Өзүбүздүн ата бабаларыбыз калга таштап кеткен жерди болгону сактап калайлык деген аракетти дагы анан булар көрүнгөнүн башына таштап туруп, жанакыдай чугундулар менен чапкылашып сөздөрдү айтып отурса, кантип анан бир отура аласың? Исмаил дагы бир суроо, ушул Кыргызстан менен Тажикстандагы ушу СССР тарап кетип атканда өзүңүз да көп айтып жүрөсүз, ушу 91-жылы, 90-жылдары ар бир республика ошол административдик, ал кезде административдик чек араны мамлекеттик чек ара катары тааныйбыз дегендей декларацияларга, документтерге кол коюшкан. Эми ошонун негизинде алганда, азыр баары бир маселе Варухка жол келген болсо, тажик тарап ошол Аксай, Варух менен Кожоаланын ортосундагы аралыкты Кыргызстандын суверендүүлүгүндөгү территория экендигин тааныш керек да булар. Биринчи кезекте. Булар биринчи тааныйт, андан кийин жол берүүгө аларга мүмкүнчүлүк берилиш керек деп эсептейм да. Кандай ойлойсуз ушул маселени? Айдабек, бул жерде тактоо. Алар тааныган. Ошону айтам, 91-де тааныган. Мынаны булар мынаны дагы көрсөтүп коеюн. Мынаны булар тааныган. Мына Орогун Акылов экендигин булар мына биягы мындай да. Булар тааныган. Бирок 39-чу протоколдо факт жүзүндө деп ойноктотуп атпайбы? Таанмак турсун, ошо 90-жылдык мыйзамда бекитилген. Анан кийин жанакы келишимдерде эң акыркы 96-жылдык өздөрү менен кол койгон да баары таанылган, бекиткен, булар тааныган. Ал эмес, биз суверенди, эгемендүү өлкө болгондо да бири-бирибизди тааныганбыз. Уже таанылып калган. Бирок жанакыларды киргизип атып, булар ошо таанылган нерсени жокко чыгарып атпайбы? Ооба. Таанылган нерсени жокко чыгаруу менен ошол жанакы өзүнө койгон алдынга койгон максаттарын эми мындай да бизде чын айтканда постсоветский пространствода ошондой туура эмес пример болуп калды да. Мен ал өлкөлөрдү айтпай эле коеюн, элдер түшүнсө керек. Биз мындай башка өлкөгө жака мындай таш өрбөй да болуп калды. Булар дагы ошонун мисалында биз деле ушинтип алсак болот деген мүмкүн. Мына мен кетерде мына элге биз мына жерди кеңейтип бергенбиз, биз мынаны алып бергенбиз деген бир өзү анклавды жойгонбуз. Мына мен дегендей да, мен дегендей жасаган аракети деп мен гана ойлойм да. Анан ушуларды ушинтип тургандан кийин документтер турса, баардыгы кабыл алса, илгертен бери элдерибиз иштеп уже бири-бириники таанып кабыл алса, мен өзүм түшүнбөйм, эмнеге башаламан отко кирип атабыз да. Демек бир какой-то ичинде мандем бар деп гана ойлойсуң да. Мандем бар, кап. Анан көрө кайтып бирикпейликпи, чогулбайлыкпы, бир муштун болбойлукпу, Кыргыздын жерин, Кыргыз элинин жерин, ата бабалар сактаган жерин сактап калбайлыкпы деп аракет кылганын ордуна вот айтып атпайбы? Вот сизден бизде сизден өткөн патриоттор бар деп. Айнанайым, менен өткөн патриоттор канчалык көп болсо, кайтып сонун болот эле да. Ошол жерде сактап калат эле. Бирок мендей болуш үчүн менин өтүгүмө кийиш керек. Менин носкиме кийиш керек. Менин жанакы чыгарган потту кыргызча деп коет. Терими чыгарыш керек. Мен жаткан окоптордо жатып жүрүш керек. Менде бола албайт да. Ал үчүн башка заманда болуш керек да. Ошондон мындай айткан сөздү этият кылып, демек улуу кишиге карап айтканда жакшы болот эле да. Ошон үчүн ташип уят кылгым келген жок. Дагы мына конкретно факттарга гана таянып айтып койдум да. Ошол негизинде
кайтып сүйүнүш керек болчу. Акылдуу адам айтат да, ким сын пикирге айтса, аны кабыл алып, жакшы болоюн деп жыйынтык чыгарат. Жыйынтык чыгарып, ошол сын пикир айтканды урмат сый менен алып жүрөт да. Мен беркисине айтпай эле коеюн, ал түшүнүктүү болуп калат. Ошол негизинде мына ошондой адамдар, бирок бул жерде бир мындай жакшы нерсе бар да. Ошо жанагы жазганда айтып атпайбы, биз ушу 90-жылдарда кабыл алабыз деп. Бул демек кабыл алып атат ичинде. Аны айтты, эми далилдеш керек да. Далилдеш үчүн жанагы протокол, баары протокол жокко чыгарыш керек. 39. Себеп дегенде жанагы жазылып калган 24-тө тура 39 жокко чыгарыш керек дагы, оңдоп жазып, жанагы жылдарда коюп, анан кийин иштеп кетишке мүмкүнчүлүк бар. Ал эч ким мындай аларды колун мындай чапкан жок да. Ошол биздин элибиздин чочулоосундагы бүдөмүк болуп, келечектен ушундай коркусундагы ушул нерсе жокко чыгарат эле да, ошону. Албетте, кайтып мындай биргет эле да, ошондой айтат эле да, мына азамат экен, да ката экен мындай да. Катасын моюнга алган инсан, жигит болобу, кыз болобу, келин болобу, аял болобу, эркек болобу, улуу инсан да. Улуу инсан. Катасын моюнга алган мамлекеттик деңгээлдеги инсан. Себеп дегенде эми ким ката кетпейт. Себеп дегенде бул окшогон адам, жана айттым го, булардын иштери көп. Анан кол алдындагы жанагы кошоматчы эки жүздүүлөр, сабасыздар чогулуп алгандагы, алар ай Исмаил Сабир жалганда айтып атат. Мына документте мына деп жазабыз, колдо койбойбуз деп жанагы уруп алды. Эми мүмкүн тишин бекер кылдым деп жүргөндүр мүмкүн. Бушаймен болуп. Туурабы? Бирок кетти да, бүткүл дүйнөгө жайылды да. Мага уже чет мамлекеттик эмелер журналисттер чалып атат да, сизди чыккынчы деп айтты, эмне деп айтасыз деп. Мен бир айтпайм, бир интервью берип коем. Мына ошонун баары керек болсо өзүңөр ошону алып аласыңар деп, баарына мындай башкача маалымат бербегенге аракет кылып атам да. Себеп дегенде менин сөзүм чыгып кетсе, бүт жака уже тарап кете берет дагы, кимдин авторитети төгүлөт. Меники төгүлбөйт да. Себеп дегенде биз документтер менен, факттар менен болгонун көрсөтүп айтып атабыз, күйүп айтып атабыз. Билген киши катары, иштеген киши катары, ошону жокко чыгарттырган киши катары. Анан кийин жанагыдай деген кичине тура эмес. Исмаил Сакыч, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса, элдин ушул кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын коргоо жолунда ар дайым ушу генерал катары турасыз деп бекем ишенебиз. Рахмат, аракет кылабыз албетте. Анан бизде андан башка ушунча жылга чейин аракет кылып жүргөндөн кийин эми биз башка жакка кетпейбиз да. Баары кыргыздын мамлекеттүүлүгү ичинде иштеп жүргөнбүз. Армияны курдук, биргелешип баарыбыз. Ушундай деңгээлге жаманбы жакшы болуп бирге жеттик. Көп жерлерде талашып жүрдүк, соттошуп жүрдүк. Көп жерлерде сактап калдык, сактай албаган жерлерибиз болду. Эми ал үчүн биз күнөөлүү эмеспиз. Себеп дегенде ар кимдин өзүнүн орду, өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да. Ошо мүмкүнчүлүккө жараша болгон аракетти жумшап мен эл арасында мындай жүзүм кызарбайт да. Кандай болбосун. Чоң рахмат сизге. Сага чоң рахмат. Ушунча такта маалымат алып элге жетирип коюнду. Мен ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Силер дагы жакшылыктар менен коштоп барыңар жүрсүн. Рахмат сизге.